имам Махди бул ошол пайгамбарыбыздын урпактарынан чыгат. Умрага же ажыга бар дегендечи. Токто мына үйдү бүтүрөйүн анан барайын. Неге десе, келгенде адамдар келет. Шашпай тур, бир имам Махди келет, анан мынтебиз деген тема жок. Ар ким өз аракетин кылыш керек. Минген машиналар байкедейдики окшош болуп атканы, карызы бар, анан карызы көп болуп билинип калат байкедейчи. Бизде Эшан же башка деген бир аттар бар го, да бир толтур аттар бар. Өздөрүнө статус берип, кыяматтын белгилеринен бул өтө көпөстөр, эч кандай бир өзүнүн динин билбегендер, өзүнүн ишин билбегендер башчы болгон. Туш келди жерге баягындай эйлик кылып өтө турган башчылыкты сүйө тургандар көп болот. Адамдарда мал мүлк менен мактанышат. Булар болуп аткан нерсе азыр туура. Мал мүлк менен мактанмай деген нерсе бар. Анткени кээ бир ибадаттардын тосулушу мал мүлк менен мактанышка себеп болуп калат. Мисалы, элементар бир мисал, умрага же ажыга бар дегендечи. Токто мына үйдү бүтүрөйүн анан барайын. Неге десе, келгенде адамдар келет. Көрүп атасыздарбы? Өзүн көз кылыш керек болот да. Келгенден кийин жөн эле жүрүп койсо, жумадан чыккандай эле. Өзү жумадан жүрүш керек эле, бирок ошону да кыла албайт дагы. Неге дегенде жок. Келгенден кийин эми сөзсүз түрдө бир көсөтүү бар. Бул кыяматтын белгилери. Анан тойлорубуз байкедейдики окшош болуп атканы, минген машиналар байкедейдики окшош болуп атканы, карызы бар, анан карызы көп болуп билинип калат байкедейчи. Бул мал мүлк менен мактануу да. Азыркы учурда биз мал мүлк менен мактануу көбөйүп кеткендиктен, палан бай карызы жок, палан кедей анын карызы көптөн гана билинип калды. Атак кийинген кийими айырмасы дээрлик калбай калды. Мындан кийин ушул кыяматтын белгилеринен ушул кабат-кабат үйлөрдүн көбөйүшү, түрдүү үйлөрдүн көбөйүшү, түр кызыл, сары, ар түстөчү. Бул эле көрө бериңиздер да, мисалчы. Илгери дом болсо болду эле, азыр домдун дагы үй сатып алганда, мисалы, баарыңыздар эле болсо, фасаты кандай болот экен да? Сырткы көрүнүшү, ички көрүнүшү, бир комнатанын ичиндеги ремонтуна өзүңүздөр эле мурун целый үй бүтүрүп жүргөнсүздөр да. Азырам көз жетет ушу ремонттун ичиндеги эле, комнатанын ичине эле сарпталган, жака келген обою, тияк бияк, люстра нары бери, пол солуна кеткенине бир үй кетет. Мисалы, 500-600 миң бир комнатага салып коюлуп атат да. Бул ошол түстүү үйлөрдүн көбөйүшү дегенге алып келет. Анан ата-энелерге баш ийбей, балдардын ак болушу, соодагерлердин алдап коюш адатка айланышы, баягы мошенничество жасаган соодагерлер азыр эч ким деле жаман көрбөй калды да мындай. Ыйман ойгонуп кеткендер болсо, көпчүлүгү мындай адатка айланып калды. Эми ушундай экен адамдар депчи. Анан аялдардын көбөйүп, эркектердин азайып кетиши бул кичинекей белгилеринен. Ал эми чоң белгилеринен биринин артынан бири катар чыгат. Биринчиси имам Махдидин чыгышы. Имам Махди бул ошол пайгамбарыбыздын урпактарынан чыгат. Пайгамбардын урпактарынан чыгат дегенде пайгамбардын 7 баласы перзент болгон, анын 4-өө кыз, 3-өө уул болгон. Уул перзенттердин бардыгы дүйнөдөн көз жумган, балагатка жете элек, үйлөнө элек. Балагатка жеткенде деле үйлөп калып бир балалуу болуп калмакта, бирок балагатка жете элек өлгөн. Ошондуктан пайгамбарыбыздын уулдарынан эмес, пайгамбардын үй бүлөсү дегенде биз байкаңыздар. Пайгамбарыбыз менен бир тууган болгондордун балдары, Аббастын балдары бар. Али разыяллаху анхунун таркаган балдары. Али разыяллаху анхунун аялы эми пайгамбардын кызы болуп атат. Бирок аял тараптан насап кетпейт. Көп мындай айтылат да, Фатима радыяллаху анханын балдарынын бир урпактарынан экен. Жок, аягынан айткан ката, өтө ката. Али радыяллаху анхудан кеткен балдар, алар пайгамбарыбыздын абасынын баласы да. Абдулла ибн Аббастын урпактары бул пайгамбардын абасынын баласы. Ошол жактан кеткен пайгамбарыбыздын үй бүлөсү деп эсептелинет. Ушулардан чыгат. Анан дагы бир нерсе бар. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнөн болсо эле бир акча статус берилбейт. Эми Махди ошолордон чыгып калышы мүмкүн деген гана бир кабар бар. Болду. Мисалы Кыргызстанда Махди эмес, бирок пайгамбарыбыздын накта ошол Алинин канчанчы баласы болсо, Аббастын канчанчы баласы болсо, эчтеке эмес алчы. Бизде Эшан же башка деген бир аттар бар го, да бир толтур аттар бар. Өздөрүнө статус берип, аларды көтөрүп, башкандай болот го. Жок, таква болсо көтөрүлөт, илимде болсо көтөрүлөт, башка кеп да, бирок катардагы адам болмосо, булардыкы башка, булардын дубасын алыш керек деген нерсе жок. Дубасын алабыз, ким ыйманы күчтүү болсо, аксакал болгон болсо, динге кызматы чоң болсо дубасы кабыл болот, бирок пайгамбарыбыздын бир үй бүлөсүнөн экен, урпагынан экен деген үчүн эле бир нерселерди кылбайбыз да. Өзү пайгамбардын урпагы экендиги эми анык эмес. Биздеги баягы мен пайгамбардын урпагым дегендер бар го. Ал үчүн точно далил жок. Мындай мошенниктерге сал окшоп кетет да.
ошонун аркасынан бир кичине эме тирилик көргөндөй кылыпчы. Болсо деле эмне болуптур деген. Точно сиз Алинин канчанча молусуз, эчтеке эмес алчы. Положениясы кандай болуп турат, ибадатта болуп атабы, демек аны как мусулман катары урматтайбыз алчы. Аллах разы болсун. Бул ошол имам Махди жөнүндө ушунча айтсак болсо керек иншалла. Андан нарысы бир нерсесин айтып кое берели. Имам Махдидин келиши бул жөн эле кабар, бирок бул күтүш үчүн важип нерсе эмес. Шашпай тур, бир имам Махди келет, анан мынтебиз деген тема жок. Ар ким өз аракетин кылыш керек. Ибадатты кыла беребиз. Бир кабар бар, келип калса, пайгамбарда айткан кыяматтын чоң белгилеринин биринчиси аткарылып турат, наоборот корко турган нерсе уже кыямат жакын калыптыр деген.